Түз эфирде Ала Тоолаев программасын көрүп жатасыз. Студияда Мантур Төрөбаев, Кутман күнүңүздөр менен. Жакынкы арада күз-кыш мезгили башталып, ага бүтүндөй өлкө даярданып жаткан мезгили. Борбор каланын Бишкек жылуулук ишканасы кадимки режимде иштеп баштады. Жылытуу мезгилине ийгиликтүү даярдык көрүү максатында аталган ишкана Дүйнөлүк банктын долбоор боюнча түтүктөрдү өткөрүү, капиталдык курулуш, ошондой эле жеке жылытуу пункттарын жаңылоо боюнча оңдоо иштерин жүргүздү. Бул саатыбызда Борбор каланын жылытуу мезгилине даярдыгы тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын борбордук эксплуатациялык оңдоо бөлүмүнүн жетекчиси Марлис Сооданбековду чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Марлис Маратович, мынакей бүтүндөй жалпы Кыргыз өлкөсү ушул күз-кыш мезгилине даярдык көрүп жаткан мезгили. Ал эми Борбор калада бул жаатта иштер кандай жүрүүдө? Саламатсыңарбы? 2023-2024 кыш мезгилине даярдык кызуу жүрүүдө. Бүгүнкү күндө Бишкек жылуулук тармагы штаттык режимде иштеп жатат. 2023-2024 жылдардын жылытуу мезгилине ийгиликтүү даярдык көрүп атабыз. Ушул Дүйнөлүк банктын долбоору менен азыр иштерибиз жүрүп жатат. Жаңы түтүктөрдү орнотуу, индивидуальный пункт, тепловые пункты ошолорду орнотуу болуп атат. Азыр айта кетсек, бүгүнкү күнгө канча метр труба алмашылганын айтып берейин. Бүгүнкү күнгө 2023 жыл 1 октябрына карата жылуулук тармагынан 2385 метр эскирген участоктор оңдолду. Бул кайсы бөлүгү? Бул бүт Борбор кала боюнча 473 бекитүүчү арматура алмашылды. 1208 метр квадратный бузулган изоляциялар, тепловой изоляция алмашылды. Ошондой эле турак жайлардын ичинде, көп кабаттуу турак жайлардын ичинде 25554 суу түтүктөрү алмашылды. Это ысык суунуку, анан жылуулуктуку. 6930 бекитүүчү арматура алмашырылды ошо үйлөрдүн ичинде. Бул такыр эскириги жеткендер, Бул деген бизде планга кирген, эскириги жеткен, ошол турбалар үйдүн ичинде алмаштырылып, запорный арматура деп коебуз, ошолору алмаштырылды, оңдолду. Жалпысы күз мезгилине даярдык көрүү боюнча пландалган оңдоо иштерибиз аяктадык десек болот. Акча жагынан айта кетсек, жалпы план боюнча 119 миллион 800 миң сом каралган. Бул ошол эле Дүйнөлүк банктан, Жок, бул өзүбүз жактын акчабыз. Ошол каралган. Биз азыркы учурда 114 миллион 600 миң сомдук ишти аткардык бүгүнкү айга. Бүгүн 10 ай болду да. Ошо 10-чу ай, 12 айда ошол пландалган суммадагы ремонтторду бүткөрөбүз. Бардык жумуштар планга ылайык жүрүп жатат. Марлис Маратович, айтсаңыз, жалпы ушул Бишкек жылуулук тармагы ишканасы өзүнүн адистери менен, кызматкерлери менен жетиштиби же башка тармактардан дагы жумушчулар тартылдыбы? Бул деген азыр бизге тартылды, эме деп коебуз биз, капитальное строительство деп. Капитальное строительстводо ошо башка жерден ушу подрядный организациялар тендер ойнолуп, анан алар катышып биздин суу түтүктөрүбүздү алмаштырып берет. Азыркы биз айтып аткан нерсени бул өзүбүздүн күчүбүз менен жасалган иштер. Суу түтүктөр деп калдык, гидравликалык сыноо иштеринен кийинки ушул сиздер тараптан көзөмөл кандай жүргүзүлөт? Бузуулар аныкталса, кандай иштер аткарылат? Текшерүү негизи эле. Бул деген гидравликалык сыноо деген өзү капитальный ремонт деп айтылат. Суу Бишкек шаарында май убагында бүт шаардын тургундары билет болуш керек.
өчүрүлгөндөн кийин бүт ремонтубузду жасап, сальниковый компенсаторлордун сальниктерин алмаштырып, ушу жапчу жабдыктарды алмаштырылгандан кийин биз мустак суу менен толтурабыз биринчи. Шаарда болгон трубаларды мустак суу менен толтуруп, анан ушу гидравликалык тыгыздоого испытание башталат. Ал башталганда кандайынан өзүнүн мындай регламенттик эмеси бар. Эреже талап. Эреже талабы бар. 16 килограмм силы деп орусча айтып койсок да болот. Эсептелет, Эсептелет. Ошо менен бир 15-20 мүнөт, 40 мүнөттөй текшеребиз. Текшергенден кийин абдан көп повреждение чыгат. Мына азыр бүгүнкү күнгө ушу жылкыныкын айтсак, жаза келгенбиз азыр. 92 бузулуу аныкталган. Это эмеден кийин, гидравликалык сыноодон кийин 92 повреждение аныкталып, биринчи этабында 11 бузулуу, экинчи этабында 81 бузулуу аныкталган. Азыркы учурда бүт жумуштар, оңдоо жумуштары ушу бузулгандарды жасалган. Суу түтүктөр даяр десек болот, отопленияны бергенге. Бузулар аныктала турган болсо, суулар кайра артка кетеби, кандай болот? Тартылып алынабы же дароо эле иш жүзүндө аткарабы? Бул сууларды мындай бизде дренаждар деп коет, дренажный система деп. Ошо дренаждарга менен сууну төгөбүз. Төгүп ал эсептелет, технические потери деп айтылат. Ал суулар төгүлгөндөн кийин ошо технический потеряге жасалат. Бул в основном кандай десек, ремонт учурунда 3 жума ремонтировать этсек, ремонт жүргүзсөк, бир жумасы, ошо ремонттун бир жумасы ушул бузулган жерди оңдоого бир жумасы атайын бөлүнөт бизге. Биз деген шаарга ысык сууну бериш керекпиз да, вовремя, убактында. Анан ошол бир жуманын ичинде схемалар чогулат, болгон схема, именно ошо үйлөргө жеткирип берчү схемалар чогулуп, анан аяктан ошол кайсы бузулуу биринчи дароо жарактан чыкты, биринчи дароо жарак эмес, биринчи жасалыш керек деп. Потому что бул деген схеманы чогултуш керекпиз да биз туура. Үйлөргө ысык суу алып барыш керекпиз. Андан кийин ушул суу бергенден кийин калган бузулган жерлерибиз оңдолот. Это ушундай да. Быйылкы жылы магистральный трубаларыбыз 900 диаметрден абдан эле чоң труба да, ошо Фрунзеден чоң повреждение деп айтсак, ошол Фрунзе көчөсүнөн 4 повреждение чыгып, биринчи ошону жасаш керек болуп калып, ошону жасадык. Андан кийин Чүй проспектте чыкты. Ошо бир жума ушул бул чоң диаметрди, өзү эле трубаны чоң диаметрин жасаган абдан оор, көп убакыт алат. Көп убакыт, көп күч. Аны биринчи табыш керек. Бул бузулган жерди табыш абдан кыйын. Аныктоо, Аныктоосу. Бир камерадан экинчи камерага чейин расстояниясы бир 300-400 метр болсо, ортосунда жарылса, аны аныктаган эле абдан кыйынчылык алып келет бизге. Ошон үчүн биз аны таап, аны жасаганыбызга абдан көп убакыт кетип калат. Ошо поврежденияларды устранять этип, азыр кичине даярдыгыбыз жакшыраак болуп калды десек болот. Марлис Маратович, буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров көз-кыш мезгилине кызуу даярдыкты күчөтүү маселе жөнүндө дагы өзүнүн тапшырмаларын берди эле. Негизи эле бүгүнкү күндө оңдоо иштеринин канча пайыз аткарылды десек болот? Бүгүнкү күнгө 9 айдын ичинде 95% аткарылды деп айта алабыз Бишкек жылуу тармагында.
Мындан аркы ушул Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын жабдууларын абал кандай? Кандай десек, Бишкек шаарында өзү шаардын ичинде 474 километр труба бар. Жердин астында. Жердин астында ушул 474 километр труба менен суу үйлөргө жеткирилет, жылуулук жеткирилет. Анын 72% орусча айтканда изношены, самортизированы. Азыркы учурда абдан эле мындай абал оор эле. Өзүнүн иштөөсүн мөөнөтүн өтөп бүткөн десек болот, Ооба, ошо өзүнүн мөөнөтү 25 жыл. Ошол 25 жылдык мөөнөтүн уже көптөн уже бүткөн. Ошон үчүн мындай быйылкы жылкы алсак, 2023 жылды алсак, 265 повреждение аныкталган. Ошо 265 повреждениянын көбү азыр кандай десем жасалып бүттү. Бирок бул мурдакы жылы 225 болчу. Жылдан жылга повреждение көбөйүп атат. Бул деген суу түтүктөрдүн эскириши менен. Биздин балдар казат. Мурун 10 жыл мындай салыштырмалуу кылсак, 10 жыл мурун мынча көп казчу эмеспиз шаарда. Ушу поврежденияларды издеп, эски түтүктөрдү алмаштырабыз деп, биз мынча көп казчу эмеспиз. Азыр вот шаарда мына бир бригаданы айтсам, ремонттон баштап эс ала элек. Бир бригада дейм да, бир район эс ала элек. Ремонтту бүтүрдүк, ошо ремонттон баштап эле казып атабыз шаардын тургундары дагы туура түшүнөт болуш керек. Биз менен урушат, силер эле. Мындан сырткары жаңы үйлөрдүн салынышы менен дагы болуш керек, себеби? Эми жаңы үйлөр салынышкан себеби деле жок. Ошо эскиргендиктики. Жаңы үйлөр салынат. Жаңы үйлөр салынганда алар өздөрүнө жаңы суу түтүктөрүн салат. Алар анча деле чоң таасир бербейт. Таасири азыраак, Таасири азыраак. Ал деген жаңы үйлөрдүн таасири гидравлика мындай деп коет. Гидравлическая устойчивость деп. Ошого таасир берет. Мындай именно суу түтүктөрү жарылып атканга таасири деле жок. Ал бул бүт эле эскириштен. Трубалардын баары эскирип. Мөөнөтүн өтөп бүткөндүктөн. Марис Маратович, ошол эле учурда кызматкерлер жөнүндө дагы айта кетсеңиз, тажрыйбалуу адистер жетиштүүбүз? Кызматкерлер жөнүндө айта кетсек, азыркы учурда мындай орусча айтканда текучка дейт да, чоң да. Зарплатабыз аз дейт. Тажрыйбалуулары калчулары калып атат, көнүп калгандары калып атат. Сварщиктерибиз кетип атат. Сварщиктер мындай экен да, ага акча көбүрөөк берсе ошол жерге кетет да. Киши өзү ушундай да. Каякта акча көп болсо ошол жерге барат да. Бирок азыр ушу зарплатабызды буюрса көтөрөбүз деп ушу сөз болуп атат. Көтөрүлсө ушу тажрыйбалуу специалисттер келип калат. Тартуу иштери жүргүзүлөт, Бул деген жумуш абдан өзү эле оор да. Кышында эшикте иштейт, жайында ысыкта иштейт, кышында үшүйт. Өзүм да ошо иштеп калганбыз, кышында катуу үшүйт, ысыкка кирет, ысык камерага кирет. Негизи эле жумуш оор десек жаңылбайбыз. Ооба. Ошол эле учурда Бишкек шаарынын жылуулук менен камсыздоо системасын жакшыртуу боюнча иштер тууралуу айтсаңыз. Мындай бир жакшы нерсени айта кетейин, ушу тепломагистраль Восток деп салынып атат азыркы учурда. Бул ТЭЦтен Исакиева көчөсүнө чейин.
биринчи пусковой комплекси ТЭЦтен Льва Толстойга чейин. Бул чоң масштабтуу жумуштар десек Бул абдан чоң масштабтуу жумуш, абдан күткөнбүз бул жумушту. 900 турба түштүк районун камсыз кылат. Мурун 700 турбалар болчу, айта кетпедим беле, гидравлическая устойчивость, пропускная способность деп коет. Ошону көтөрдүк десек болот. Азыркы учурда технологический части бүттү. Азыр көмүп, трамбовать этип, анан асфальтын укладывать этип, ушунун баары калды да. Азыркы учурда жумуш ошол. Ушу 900 турбаларыбыз түштүк районго, Бишкектин түштүк районуна ушу жай менен, кыш менен буюрса жакшы параметрлерди алып келер. Ага биз ал салынып аткан нерсени көрүп өзүбүз абдан катуу кубанып атабыз. Анан быйыл ушул дүйнөлүк банктын долбоору менен жеке жылытуучу пункттар орношулду. Алмашчы суу, азыр мен сизге точно информациясын берейин. 221 жаңы пункт орношулду. Бул эски пункттар турган. Ал деген водоструйный деп айтылат. Насос жок, советский время коюлган. Ошолор алмашырылды. 221 пункт алмашырылып, жаңы болгон датчиктери менен, тепловычислительдери менен, автоматикасы менен, контроллери бүт болгон ушу азыркы заманбап технологиялары менен талабына ылайык, ушундай коюлуп, азыркы учурда алар коюлуп бүттү. Ошонун ичинен 1825 ушу пункт модернизациялоо болот. Ал модернизациялоо дегендин ичине эмне кирет? Анын ичинде мындай деп коет: датчики наружного воздуха, датчики температуры, электронный клапан дегендер бар. Ошо жалпы ичинде камтылган, Ал бизде турчу 2002 жылы чоң ушундай да долбоор менен коюлган. Чоң мындай кредитный долбоор болуп коюлуп, анын мөөнөтү 15-20 жылбы ушундай. Ал өзүнүн мөөнөтүн бүтүп, анан ошолорду алмаштырууга туура келип атат. Бул ушул автоматика эмнеге жасалат? Это бүт элге текши бергенге. Сууну текши бөлүп бергенге. Бир үй ТЭЦке жакыныраак болуп калса, бирөө алысыраак болушу мүмкүн. Бирөөсү алыс, ошо жакыныраактарда ысыгыраак болот. Анан ошо жерлерди автоматический режимге койсоң, вот этот ушул пункт өзүнөн өзү туура распределять этет. Получается, бул обраткасынан ысыгыраак чыкса, мындайынан Бул автоматтык түрдө, автоматтык түрдө аны бүт аяка киши кийлигишпейт, киши жумасына бир келип текшерүүгө келип, карап, деп. Анан приборы учета коюлуп атат. Приборы учета эме деп, умный счетчики деп айтылат. Бул деген дистанционно өчүрүүгө мүмкүн, жок, дистанционно биз көрө алабыз канча. Сиздер текшерип турасыздар, Диспетчерские чыгат, биз дистанционно канча суу өтүп атат үйдөн, көп өтүп атабы, аз өтүп атабы, ошонун баарын карап тура алабыз. Бул абдан эле жакшы ушу заманбап технология. Жалпы бул модернизациянын алкагында жүрүп атат, Ооба. Марлис Маратович, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Борбор калаанын жылытуу мезгилине даярдыгы тууралуу маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын борбордук эксплуатациялык оңдоо бөлүмүнүн жетекчиси Марлис Сооданбеков менен маек жүргүздүк. Биздин канал менен бирге болуңуз.